Калк саламаттыгы менен күрөшүүдө өз өмүрүн тобокелге салган өмүр сакчылары бар үчүн бейтаптар айыгып чыгууда. Ак халатчандардын түйшүгүн жана жоопкерчилигин коомчулук жакшы түшүнүүдө. Роза Култаева каладагы төрөтүү үйүндө баш кумайыны. Төрөтүү ачылгандан бери татыктуу эмгектенип, оорукананын төптөлүшүнө Ополтоодой өз салымын кошкон. Көптөгөн жаш энелерди кабыл алып, наристелерди жарык дүйнөгө алып келген. Бир учурда эненин жана баланын өмүрү менен күрөшкөн дарыгер жаш энелер ымыркайларын колуна алганда гана милдетин так аткардым деп эсептейт. Учурда дагы дем алышсыз кош бойлуу энелерди кабыл алып жаткан кези. Бир адам эмес, эки адамдын өмүрү менен өмүрүн сактап калганга жардам беребиз. Энелерибиздин өлүмүн азайтуу, мамыркайлардын өлүмүн азайтуу боюнча ушу кызуу иштеп келебиз, элге кызмат кылып. Биз да аябай сүйүнөбүз, аялдар ушундай мамыркайларын кучактап, мээримин төгүп кетсе, биз дагы сүйүнөбүз ошолорго. Күнүнө бул кабыл алуу бөлүмүнө күнүнө күндүзү орто эсепте бир 20-30 чакта аял келет. Ал жаткан аялдар, бул жерге уже кабыл алган айыл. Андан сырткары кеңеш алганы дарыгерлерге келишет. Роза Айым төрөтүүнүн кызматкеринен илдет аныкталып, убактылуу жабылганда жаш энелерди карап калган. Кошумча көп жылдык тажрыйбасы менен жаш дарыгерлерге коргоочу костюмдарды да туура кийүүнү колго алган. Мен кабыл алууну токтотуп, ушул ичкеридеги аялдарды карап калдык. Мени башкы дарыгер суранып алып калды. Мен жанагы мурдатан баш кумай эне болуп иштеген үчүн сен көп нерсени билесиң. Буларды кийим кийгенди, тиги дезинфекциялык иштерди жүргүзгөнгө сен жардам берип ошолорду көзөмөлдөйсүң деген үчүн мен калдым. Калып анан кийин күнүгө ар бир отделениеге чыгып, бөлүмдөргө чыгып, медицина кызматкерлеринин форманы кандай кылып кийет, кандай чечет, кайсы жерге дезинфекциялайт, ар 6 саатта кантип алмаштыргандарын, анан формаларды дезинфекциялагандарын бүт баарын көзөмөлдөп турдум да өзүмчү. Формаларды кийип чүмкөнүп түм эле ар 6 саатта ушул приказдын буйруктун негизинде кылып аттык. Ошончо деле кантип жугуп калганын биз билбедик да. Биз билбедик. Роза Култаева кызматтык милдетин өтөп жатып илдеттин оор түрүнө чалдыккан. Роза Айымдын катарында 12 кесиптеши дагы бар эле. Вирус аныкталган соң каладагы жугуштуу оорулар бөлүмүнө дарыланууга которулган. 10 күн дене табы 39 градустан түшкөн эмес. Ооруканада кыйналганын эскерип, өмүр менен өлүмдүн ортосунда калганын көзүнө жаш алуу менен айтып берди. Дарылаган кесиптештерине ыраазы. Өзүм ишенбей кайра да бир тамакты жеп көрөм. Экинчи тамакты мындай даам татып көрсөм, такыр тамактын даамын билбей калдым. Анан да келип эле башкы дарыгерге айтып, мен тамактын даамын билбей атам десем, койчу деп чочуп кетти. Анан кийин бирок эч кандай симптом болгон жок ал күнүчү. Көзүм чачырап, ушу наркы дүйнөгө бир буту менен барып келдим. Ошондуктан бардыгын ушу үйүнөн чыкпастан үйүндө отурса жакшы болмок эле, ушу карантинде сактап, дем ала албай, аба жетишпей өлүп калгандарды деле көрүп аттым. Ушинтип эле алып чыгып кетип аткандар, ошолорду көргөндө аябай жаман болот экенсиң да. Кантип ушундай деп, бул деген билинбей туруп эле симптоматикасы билинбей туруп эле бирден бир эле демин кыстыгып эле жок болуп калышы мүмкүн экен деп. Айыгып чыккан соң эрежелерди толук сактап жумушуна кайтканына 2 күн гана болду. Коомчулукта тоң моюндукка салып вируска ишенбеген жарандар өмүрүн жана үй бүлөсүн тобокелге салган дарыгерлердин мээнетин текке кетирип жатканын белгилейт. Ооруканада 8 саат тынымсыз иштеген ак халатчандардын ал жактагы абалын эстесе, жүрөгү азыр дагы жай албайт. Аябай кызматкерлерди бооруморду чындыгыначы үйдөгү балдарын таштап, келип иштешип, баягы кийген резиновый өтүктөрүнө баягы тердетем форманын ичинде, тердеп баягы терлери өтүктүн ичине агып калат дагы, басканда чулуп дейт. Баягыларды көрүп ушунчалык боорум ооруду. Андан кийин бир жагынан өзүм сыймыктанdım, что мен медицина кызматкеримин. Бир жагынан аларга ушунчалык боорум ооруп, баягылар айтат 14 күндөн бери, 1,5 айдан бери үйгө бара элекпиз, балдарыбызды көрө элекпиз деп ушинтип аябай жакшы карап атышты. Мен аларга аябай терең ыраазымын. Роза Айымдын 2 кыз, 1 улу бар. Жолдошу дагы өзгөчө кырдаалдар башкармалыгында мамлекеттик кызматкер. Мындан ары калк үчүн татыктуу эмгектенип, жаш үй бүлөлөргө кубаныч тартууласам дейт. Ак халатчандардын негизги антын сактоо Роза Култаеванын көөдөнүндө. Абдымалик Базарбаев, Элиман Акбаев, Ош ТВ. Больницанын ошо ковидтер жаткан бөлүмгө алып кетишти. Андан кийин биз ушул жерде эле иштеп калдык. Көпчүлүк үйүндөгү сотрудниктер бардыгы
домашний карантинге алынып, ал жактан анан кийин обсервацияга кетишти, бөлүнүп спецбольницага кетти, ОГПнин общежитиесине кетти, теологиянын общежитиесине кетишти. А биз бул жерде 70 адам калдык. А мен кабыл алууну токтотуп, ушул ичкеридеги эле аялдарды карап калдык. А мени башкы дарыгер суранып алып калды. Мен жанагы мурдатан баш кумай эне болуп иштеген үчүн сен көп нерсени билесиң. Буларды кийим кийгенди, тиги дезинфекциялык иштерди жүргүзгөнгө сен жардам берип ошолорду көзөмөлдөйсүң деген үчүн мен калдым. Калып анан кийин күнүгө ар бир отделениеге чыгып, бөлүмдөргө чыгып, медицина кызматкерлеринин форманы кандай кылып кийет, кандай чечет, кайсы жерге дезинфекциялайт, ар 6 саатта кантип алмаштыргандарын, анан формаларды дезинфекциялагандарын бүт баарын көзөмөлдөп турдум да өзүмчү. Ар бир бөлүмгө кирип, күнүгө 2 сааттан ар бир бөлүмгө кирип, ошентип сабак өтүп, жана практически көрсөтүп, ошентип жүрдүм да. Анан кийин бир 13 болсо, 19-унда уже обед кылып атканда эле кадимкидей тамактын даамын билбей калдым менчи. Өзүм ишенбей кайрада бир тамакты жеп көрөм, экинчи тамакты мындай даам татып көрсөм, такыр тамактын даамын билбей калдым. Анан да келип эле башкы дарыгерге айттым, мен тамактын даамын билбей атам десем, койчу деп чочуп кетти. Анан кийин бирок эч кандай симптом болгон жок ал күнүчү. Эртеси дагы, эртең менен завтрак жейин десем, дагы эле баягындай билинбейт да. Билинбегенден тамактын даамын такыр совсем сезбей калдым. Ошентип калдым, анан кийин кой бөлүмгө чыкпай эле турайынчы деп чыкпадым. Анан кийин сразу анын эртеси күнү вообще аябай тер басып, температурам көтөрүлгөн жок, бирок алым куруп, сөөктөрүм ооруп жатып калдым. Сразу өзүм изоляция кылып бир комнатага жаттым, отдельный палатагачы. Ошол жерде жаттым, анан кийин анализ тапшырганы алганы келишти. Анализ алды, ал анализ бир 2 күндө чыкты. 2 күндө отрицательный деп чыкты. Бирок мен алым куруп, тер басып дагы эле жата бердим. Анан 27-си күнү кайрадан плановый бардыгыбыздан алды. Ошол күнү 27-си түштөн кийин анализибиз чыгып, меники положительный чыкты. Бирок алым куруп, ошол боюнча турбадым, вообще жата бердим. Кечкече алым куруп, такыр тура албадым. Тамагы аппетитим токтоп калган. Оозум кургап эле ушинтип калдым. Анан кийин бизди сразу эле ошо 17 сотрудникибизден чыкты, 12бизди сразу скорыйга салып, анан областной больницанын инфекциялык бөлүмүнө которуп кетти. Ал жерде бир күн жаткандан кийин эле эртеси уже 39,5-39 болуп, 10 күн температурам түшкөн жок. Анан кийин жана назальный кислород деп коет, мурундан берет кислород, дем ала албай, одышка болуп, жөтөлүм башталды. Жөтөлүм мындай кыска, анан кийин тамагым кургап, мокрота чыкпай атты да. Ошентип анан кийин аябай катуу температура болом, парацетамол бир күндө 3 маалдан капельница сайбатчысы, кечке эле капельницада жатып аттым. Ошол жердеги кызматкерлерге чындыгында аябай боорум ооруду. Билбедим да бул жерде кандай, мындай өзүм көзүм менен көрбөгөн үчүн бир ишенип, бир ишенбей аткан болчумун. Бирок өз көзүм менен көрүп шунчалык жаман болдум. Аябай кызматкерлерге боорум ооруду чындыгыначы. Үйдөгү балдарын таштап, келип иштешип, баягы кийген резиновый өтүктөрүнө баягы тердейт эми форманын ичинде. Тердеп баягы терлерди өтүктүн ичине агып калат дагы, басканда чулуп дейт. Баягыларды көрүп шунчалык боорум ооруду. Анан кийин бир жагынан өзүм сыймыктанып, что мен медицина кызматкеримин. Бир жагынан аларга шунчалык боорум ооруп, баягылар айтат 14 күндөн бери, 1,5 айдан бери үйгө бара элекпиз, балдарыбызды көрө элекпиз деп ушинтип аябай жакшы карап атышты. Мен аларга аябай терең ыраазымын. Тынбай кирип, эспоозду өлчөп, температурабызды өлчөп, жакшы сөздөрүн айтып, биздин көңүлүбүздү көтөрүп, ушинтип чыгып кетип атышты. Анан жана перчаткалар бар го, бай формалар, перчаткалар эми размерлери ар кандай да. Ичинен кийишет, сыртынан келип баягы капельница койгондо лейкопластыр жабыштырыш керек. Ошого ыңгайсыз болуп кеткен, баягы перчатка шап эле жабышып, баягы капельница чыгып кетип аткан. Байкуштар терлеп, баягы очкилери болсо ичи тердеп, ушундай аябай кыйналып иштеп атышты. Формаларын ар 6 саатта кирип алмашып атышты. Ар 6 саатта формаларын алмаштырып атышты. Анан кийин байкуштар бир да убакыттары болгон жок да отурган. Кечке эле
ошол биз 12 сотрудник барган болсок ошонун эң тяжелый мен болдум. 3 жолдан капельницаларды коюп атышты, гепарин сайып атышты, рентгенге салып атышты. Ошо назальный кислородду улам тынбай келип эспону өлчөп неме кылып атышты. Анан кийин плазма куюшту мага. 4 жолу плазма куюшту. Ошо плазмадан кийин гана температурам 37,8ге түшүп, анан 37,5ке ошентип анан кийин температурам түштү. Ушундай ооруп атканда мен только үйүмдөгү балдарымды гана эстеп аттым. Бир туугандарым эмне болот? Бир туугандарымын да баягы балдарым эстеп, ушу балдарым мен бирдеке болуп кетсем, эмне болот? Мындайча айтканда, наркы дүйнөгө бир бутум менен барып келдим десем да боло берет да. Ушундай жаман неме болдум. Анан кийин бир оюм кетти, иштебей эле коеюн деген ой кетти. Кайрадан ойлонуп, кантип мен иштебей койсом, элдерди ким сактайт? Үй бүлөмдү ким сактайт? Анан ошентип анан ушунча жыл иштесем деле мен үйүм жок, ипотекага үй алган болчумун 4 жыл мурдачы, ГИКтенчи. Анын 4 жылын эле төлөгөм. Калган 11 жылын кантип төлөшөт, мен бирдеке болуп кетсем деп ардекени ойлонуп анан кийин кой. Анан бир 10 күндөн кийин уже жакшы боло баштагандан врач улам келип айтат, тамакты жакшы тамактаныңыз, настроениеңизди жакшы кылың, үмүтүңүздү үзбөңүз эч нерседен деп аябай ушундай жакшы сөздөрдү айтып атты. Ошодон кийин анан кийин бизди 14 күнгө үйгө чыгарды, домашний карантинге. 14 күндөн кийин анан кийин уже үйдө улам тамак жеп, өзүм жакшы карап, отдельный бир комнатада отуруп аттым. Идиш аяктарымы бөлөк, өзүм да бөлөк, кызыма, күйөөмө такыр жолубай алар да бөлөк комнатада отуруп аябай 14 күн болгондон кийин кайрадан жумушка кайрадан ынтылып, мен чыкпасам кандай болот? Ушундай заманда мен кантип жумушту таштап кетем, кетпеймен. Ошол жерде мен элдердин өмүрүн сакташым керек деген ой менен кайрадан жумушка чыктым да, жумушка чыкканыма бүгүн 2 күн болду. Жакшы иштеп атам дагы эле. Буюрса пенсияга чыгып, пенсиядан кийин деле иштейм деген ойдомун.